بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 48 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل صحيح مسلم Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынат. Чындыгында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Чындыгында кыямат күнү Аллах Таала мындай дейт: Менин улуулугум үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр кайда? Бүгүн мен өз көлөкөмдөн башка бир көлөкө болбогон күндө аларды көлөкөлөйм. Имам Муслим риwayat кылган сахих хадис. Хадиске түшүндүрмө. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кыямат күнү бардык калайык калктардын үстүндө Аллах Таала кебир өзүнө баш ийген пенделерин урмат кылып айтат экен: Менин улуулугум себеп бири-бирин жакшы көргөн пенделер кайда дейт. Аллах разылыгы үчүн дос болгондор, өз ара Аллахтын улуулугу үчүн өз ара достошкондор. Аллахтын разылыгын каалап, ажыр соопторду үмүт кылып, өз ара достошкон достор. Мына ушундай достор кыямат күнү Аллахтын көлөкөсүндө болушат экен. Көлөкөдөн максат арыштын көлөкөсү. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, инсан жашоодо Аллах разылыгы үчүн кылган амалынын үзүрүн кыямат күнү көрөт. Кишинин жакшы жаман иштеринин баарысы кыямат күнү алып келинет. Хадистен алына турган экинчи пайда, Аллах Таала Куранда мындай дейт: Ал-ахиллау яума изим ба'духум ли ба'дин адувун иллал муттақин. Таквалуу достордон башкасы кыямат күнү бири-бирине душман. Инсан таквалуулук негизинде достошуп, жакшы иштин үстүндө болушпаса, кыямат күнү бири-бирине душман болуп калат. Достук диндин негизине, иман негизине курулуусу керек болот. Аллах үчүн дос болгондордун достугу кыямат күнү адамдар кулагына чейин терге батып турган кезде болот. Дүйнө үчүн дос болгондор башка кыйынчылык түшсө, дүйнө үчүн, кызмат үчүн болгон достук тарап кетет. Хадистен алына турган үчүнчү пайда, Аллах Таала кыямат күнү менин улуулугум себеп бири-бирин жакшы көрүп достошкондор кайда деп чакырат. Ибн Абдул Бар рахимахулла айтат: Айнал мутахаббуна bijалали дегени мындан максат мени улуулоо үчүн, мени жакшы көрүү үчүн деген мааниде. Имам Навави рахимахулла айтат: мени улуулугум жана мага моюн сунуу үчүн өз ара достошкондор, дүйнө үчүн эмес деп түшүндүрмө берген экен. Хадистен алына турган төртүнчү пайда, дүйнө жашоосунда Аллахка күнөөкөр болуу үчүн дос болгондор кыямат күнү кебири кебиринен жүз бурат. Ибн Касир рахимахулла айтат: дүйнөдө Аллах үчүн дос болгондор, алардын достугу кыямат күнү баары адамдар бири-бирине душманга айланган убакытта болот. Дүйнөдө Аллах үчүн дос болгондор, мына ушундай инсандар достугу кыямат күнү баары бири-бирине душманга айланган күнү дагы алардын достугу болот. Бир гана Аллах үчүн дос болгондордун достугу дайымый болот. Дүйнө үчүн дос болгондордун баарысы кыямат күнү эртең, кыямат күнү душманга айланат. Аллах үчүн дос болгондордун баарысы кыяматта да алардын достугу болот, алардын достугу дайымый болот. Хадистен алына турган бешинчи пайда, алымдарды жакшы көрүү керек экен. Жана таква инсандарды жакшы көрөбүз, алымдарды жакшы көрөбүз. Өз ара Аллах үчүн достошууда бири-бирин жакшы көрүү, калыс Аллах үчүн болуусу керек экен. Дүйнө үчүн, кызмат үчүн, байлык үчүн дос болуу, бул достук дүйнө максаты менен дос болуу дегени. Бир хадис келет, хадис сахих. ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر الليلة. Кыямат күнү арыштын айланасына отургучтар коюлат. Ага отурууга шахидтер жана пайгамбарлар үмүт кылышат дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алардын жүздөрү толуп турган айдай болот. Толуп турган ошол түндөгү айдай болот. Түндөгү айдай болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: бул отургучтар арыштын айланасындагы Аллах үчүн отурушкандар жана Аллах үчүн бири-бирин жакшы көрүп достошкондор үчүн деп айтты. Мына ушул кыскасы, Аллаху алам.